Кыларга иши жок. Зеригип калган Европарламент Кыргызстандын ички чечимдерин, болгондо да жергиликтүү кеңештердин шайлоосун талкуулоого же комментарий берүүгө укугу барбы? Депутат Тери Мариани Европарламенттин жыйынында Кыргызстанды коргоп, Европарламенттин резолюциясы өлкө эгемендигинин негизги принцибине шек келтирип жатканын айтып чыкты. Малым болгондой, бейшембиде Европарламенттин 492 депутаты Кыргызстандагы адам укуктары боюнча тынсызданган резолюция кабыл алган. Анда Кыргызстан адам укугун коргоо жана демократия жолунан кетип жатканы айтылат. Европа депутаттары Кыргызстанда эркин медиаларга, саясий оппозицияга, журналисттерге, блогерлерге жана жарандык активисттерге басым болуп, камалып жатканына кабатыр болуп жаткандыктарын билдиришкен. Ал эми Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Европарламенттин резолюциясын Кыргызстандын укук коргоо жана сот органдарына басым жасап жаткан аракети катары баалады. Дипломатиялык мекеме Кыргыз тараптын өз ара урматтоо жана ички иштерге кийлигишпөө принциптерине негизделген ачык жана тең укуктуу диалогго даяр экендигин билдирди. Учурда бул боюнча саясий серепчилер дагы өз ойлору менен бөлүшүүдө. Кыргызстанда адам укуктары кандай корголууда? Европарламент кабыл алган резолюциядагы аталгандарга мыйзамдуу иш алып барылып жатабы? Асел Сыдыкованын материалында кенен сөз болот. C'est donc désormais au tour du Kirghizistan de subir les foudres du Европарламент Кыргызстандын эгемендигинин негизги принцибине шек келтирүүдө. Парламент Страсбургда отуруп алып, демократиялык мамлекет болгон Кыргызстандын ички чечимдерин талкуулоого же комментарий берүүгө укугу барбы? Добуш сатып алуу менен өз өлкөсүндө айыпталып жаткан Темирбек Султанбековдун иши боюнча эч кандай далилдерибиз жок туруп, мамлекеттин ички иштерине кийлигишүү биздин принциптерге туура келбей калат. Мындай өңүттөгү пикирди Франциянын Европарламенттеги депутаты Тери Мариани айтты. Бул дебаттарда Евробиримдик өзүнүн өлкөсүндө добуш сатып алуу боюнча айыпталып жаткан адамды курмандык катары көрсөтүп жатат. Бул Брюсселдеги Катаргейт же Кыргызстандагы окуя болбосун. Социалисттер көпчүлүк учурда коррупциялык иштерге аралашкан учурлар болууда. Ошондуктан биздин бул жердеги талкуу эл аралык кызматташуу жана өз ара урматтоо рухуна туура келеби деген суроо жаралат. Биз Страсбургда отуруп алып демократиялык өлкө болгон Кыргызстандын чечимине кийлигишкенге укугубуз барбы? Темирлан Султанбековдун иши боюнча биздин колубузда эч кандай далилдер жок. Мамлекеттин суверендүүлүгүн сыйлоо башка принциптерден жогору болбошу керек. Биз башка өлкөнүн саясатына кийлигишпөө принциптерин колдонбой жатып, демократиянын жана адам укуктарынын коргоочулары болуп көрүнбөшүбүз керек. Dans les affaires des autres nations, l'Union européenne devient de plus en plus ce qu'elle a toujours voulu éviter, une puissance interventionniste et néocoloniale. Малым болгондой, бейшембиде Европарламенттин 492 депутаты Кыргызстандагы адам укуктарына тынчсызданган резолюция кабыл алган. Анда Кыргызстан адам укугун коргоо жана демократия жолунан кетип жатканы айтылат. Европа депутаттары Кыргызстанда добуш сатып алуу фактысы менен кармалган Социал-демократтар партиясынын абактагы лидери Темирлан Султанбековдун күмөндүү жүйөө менен кармалганын жана массалык башаламандыкты уюштуруу боюнча күнөөлүү деп табылган журналисттерге, жарандык активисттерге басым айтып, кабатырлануусун билдиришкен. Ал ортодо президент Садыр Жапаров Европа парламентин Кыргызстандагы адам укуктары жаатындагы резолюциясына элдик курултайда комментарий берди. Евро парламенттин депутаттарына да кайрылып кетким келип атат. Кече биз жөнүндө бир резолюция кабыл алышпадыбы? Якобы бизде адам укуктары бузулуп жатат имиш. Мен сиздерге берчү жоопту өзүңүздөрдүн эле кесиптешиңиздер, Франциянын депутаты Тери Мариани берип койду да. Бул жакта эмне болуп жатканын миңдеген километр алыстыкта жатып алып, же колуңарда бир далил кагаз жок туруп, кантип чечим кабыл алып атасыздар билбейм. Өзүңөрдүн коллегаңар да ушуну эле айтты. СДПК партиясы ушул жергиликтүү шайлоолордо мына Бишкек шаарына эле 1,5 миллион сомдон ашуун каражатты добуш сатып алуу үчүн элге таратып жатып кармалып атышат. Мунун баары далилденип турат. Бишкек шаары боюнча 69 агитатор жалдаса 44-ün каттоодон өткөрбөй, жашыруун түздөн түз акча төлөп берип атышат. Бул добуш сатып алуунун да түрүнө кирет да, бир түрүнө. Эмне ушундай кылып атсаң, алардын башынан сылайлыбы? Бизде 3 жолу революция болду. Үчөө тең шайлоолордон келип чыкты. Алдыда президенттик, парламенттик, андан кийин президенттик шайлоо келе жатат. Биз 2 миллиардка жакын акчаны коротуп, жумшап бюджеттен таза шайлоо өткөрөлү деп БШКга заманбап акыркы үлгүдөгү аппараттарды алып бердик. Мына жергиликтүү шайлоого барсаңар өзүңөр көрдүңөр болуш керек. Мурда бюллетендерди чыгарып алып туруп учкундан
анан КАМАЗ кылып туруп региондорго жеткирип, аны түнү менен милиция кайтарып, анан эртеси күнү бүткүчө чейин ошентет эле. Азыр барганда на месте аласыңар эмени. Мындан ары андай болот. Мындан кийин андан дагы баягы өркүндөтөбүз. Үйдө отуруп алып добуш бергендей убакытка жетебиз. Азыр бизде добуш берүүнү бюллетенди бурдап койду, бирөөнүн добушун экинчиге салып койду деген эч кандай андай болбойт. Мүмкүн эмес андай. Таптакыр мүмкүн эмес. Бир гана проблема калды. Эл добушуңарды сатпагыла, сатып алам деп келгендердин бетине түкүргүлө. 30 жылдан бери добуш сатып алып бийликке келген оорулуу саясатчыларды, оорулуу партияларды жок кылалы деп атабыз. Силер ошон үчүн Европадагылар тет жакта жатып алып эле эч нерседен кабарыңар жок, ачык кыйкырык салып жатасыңар. Келгиле, көргүлө, бизде бардыгы ачык. Биз азыр басып өткөн жолду силер 50-100 жыл мурун басып өтүп койгонсуңар. Ошол мезгилиңерди да унутпагыла. Биз да оңолуп силерди кууп жетели деп болгон күч аракетибизди жумшап атабыз. Биз силер менен душман эмеспиз, жаман ой менен айтып жаткан жокмун бул оюмдун баарын. Биз көз карандысыз мамлекетпиз, ошон үчүн биздин ички ишибизге кийлигишпегиле. Дүйнө жүзүндөгү бардык мамлекеттер менен, анын ичинде Америка, Европа өлкөлөрү менен, силер менен дагы тең ата эки тараптуу кызыкчылыктарды эске алуу менен кызматташууга биз дайым даярбыз. Муну көңүлгө албаш керек. Себеби мамлекеттин өсүшү, алдыга жылышы мен ойлойт элем билде Кыргызда болгон бир ички немеби деп кызганыч деп. Жок, андай болбойт экен. Мамлекет канчалык алдыга жылып, кичине бир уйкудагы кыздай ойгонуп бир жакшы нерсеге келе баштаса эле көрө албастык деген нерсе пайда болот экен. Эмне үчүн биздин жакшылыктарыбызды айтыша албайт ошол Европарламентте? Эмне үчүн кылынып аткан нерселерди айта албайт? Эмне үчүн экологияга кылынып аткан жакшы нерселерди айта албайт? Только ушу жаман гана жактарын болгондо дагы жергиликтүү кеңешке деген бул уят нерсе Европарламенттин ушуга чейин деңгээлин түшүп кетиши. Алардын өзүндө болуп аткан нерсе канча нерселер бар. Жанагы лесбиянка деп атабыз, демократиясын өздөрүндө да тураган. Биздин өзүбүздүн мамлекетибиз бар, өзүбүздүн жетекчилигибиз бар, өзүбүздүн күч органдарыбыз бар, өзүбүздүн бардык мыйзамдардын негизинде колдонулган ушу шайлоо мыйзамыбыз бар. Ушулардын негизинде өтүп жатат. Ар бир мамлекет өзүнчө суверендүү мамлекет болгондон кийин өзүнүн мыйзамынын негизин иши алып барыш керек. Өзүнүн мыйзамынын негизинде актайбы, жактайбы, күнөөлөйбү, же болбосо абакка кесеби мыйзам бар бизде. Ошол мыйзам иштейт. Ошол аларсыз эле, алардын кийүүсүз эле эгерде күнөөсү жок болсо, мезгили келгенде сотко барганда булар бошонуп чыгат. Алар биздин өзүбүздүн жарандар. Алардын укугун биз коргошубуз керек. Биз аларга эч кандай тескери пикир, жаман ой жок. Аны карыздык кылып сот чечет ал маселени. Буга чейин Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги дагы Европарламентке расмий билдирүү тараткан. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Европарламенттин резолюциясын Кыргызстандын укук коргоо жана сот органдарына басым жасап жаткан аракети катары баалайт. Ошондой эле Европарламенттин депутаттарынын диалогту күчтүү позициядан өткөрүүгө умтулуусу Кыргыз Республикасынын эгемендигине шек туудурат жана Кыргызстан менен Европарламенттин ортосунда акыркы 10 жылдыкта калыптанып калган кызматташтыкка жана өнөктөштүккө доо кетирет. Дипломатиялык мекеме Кыргыз тараптын өз ара урматтоо жана ички иштерге кийлигишпөө принциптерине негизделген ачык жана тең укуктуу диалогко даяр экендигин дагы бир жолу баса белгилейт. Европарламенттин Кыргызстандагы адам укуктары жаатындагы резолюциясы боюнча Жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева да пикирин билдирди. Ал Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнө комментарий берди. Кыргызстан башка мамлекеттерде орун алып жаткан окуялар боюнча резолюция кабыл албайт жана башка өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишпейт. Мен Жогорку кеңеште депутат болгон жылдарда бир да жолу бул өңдүү резолюциялар кабыл алына элек. Тышкы иштер министрлигинин Европарламентке расмий түрдө жооп бериши биздин дипломаттардын мамлекеттин тышкы саясатын жүргүзүүнү мыкты билеринен кабар берет. Сотрудники МВД нападают на родителей Султанбекова. Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоонун алдында Социал-демократтар партиясы тарабынан добуштарды сатып алуу фактыларын аныктаган. Партиянын өкүлдөрү жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдарын бузуу менен шайлоочуларга 1,5 миллион сомдон ашык акча таратышкан. Тергөө иштеринин жүрүшүндө партиянын лидери Темирлан Султанбековдун тиешеси бар экендигин тастыктаган акча каражаттары, материалдар жана техникалар алынган. Кармоолорго добуш сатуу
сатып алуу фактысынын аныктай турган далилдердин эки жаранын билдирүүсү, ошондой эле партиянын жетекчилеринин мыйзамсыз иштерге катыштыгы бар экендигин көрсөткөн аудио жазуулардын болушу себеп болгону белгилүү. Ну, ведомость же надо сдать, уже все сдают. Где ваши ведомости? Сколько людей уговорили, телефоны? Все, я понял. Там шаблоны он должен был дать, или там надо свой может там спокойно этот листок написать. Жыйынтыгында Ирина Карамушкина, Роза Түрксевер жана Темирлан Султанбеков 2 айга камалган. Бүгүнкү күндө укук коргоо органдары тарабынан тергөө иштери мыйзам чегинде жүрүп, шектүүлөргө эч кандай басым болгон жок. Темирлан Султанбеков кармалгандан бери адвокаттары менен 18 жолу жолуккан. Ошондой эле ага кыйноолорду алдын алуу боюнча Улуттук борбордун кызматкерлери, Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү жана жазык аткаруу тутумунда мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөө боюнча прокуратура кызматкерлери барышкан. Мындан тышкары медицина кызматкерлери анын ден соолугунун абалын үзгүлтүксүз көзөмөлгө алган. Ага ылайык кыргыз тарап айыпталуучунун бардык укуктарын жана Темирлан Султанбековго карата бардык процессуалдык нормалардын сакталышын камсыздаган. Кыргызстандын жарандары адам укуктары корголгон өлкөдө жашап жатат. Европарламенттин келтирген жүйөлөрүндө эч кандай негиз жок экенин саясат талдоочулар да билдиришүүдө. Бир адам эч качан күнөөсүн мойнуна албайт. Күнөөсүн эч качан алган дагы эмес. Бул Кыргызда болобу же башка Европа мамлекеттеринде булар дагы өздөрүнүн чындыгын айта беришет. Бирок биздеги ачык айкындуулук жок дегенге ошол Султанбековго мен айтат элем да, ошол түрмөдө жаткан жерден болсо, ИВСте жата, ошол жерден чыгарылып аткан фейсбуктарга жазып атат, каттарды чыгарып атат. Бул деген ачык айкындуулук. Бул деген өзүн өзү көрсөтүүсү, мына бирөө бир нерсе деп айткан жок аны. Өзүнү андай бир чоң саясатчы катары эсептеп кылып аткандан кийин, ар бир саясатка аралашкан адам чоң бир кичине өзүн мен кичинекеймин же эми келатам же деп эсептебеш керек да. Ошол Темирлан Султанбековдун баягы мураскери болуп атпайбы, Алмазбек Атамбаевдин. Ал жерде мындай да маселе. Ошол кезекте бул жигитти жаш деп айтып атышпайбы, социалдык булактарданчы. Ооба жаш болгон, бирок тилекке каршы ошолордун катарында, сапарында чогуу жүргөн да. Ошолордун баягы чынысынан чай ичип жүргөн, алардын баягы көстүн карагинде айланып көп нерсесин билип жүргөн бала да. Ошол кезекте деле көптөгөн шайлоолорду көргөнбүз. Биз деле аралашканбыз, билебиз. Ошондо дагы саясат кылышып, өздөрүнүн командаларын алып келүүгө аракет жасаган учурлар кездешкен. Бирок бул нерсеге дагы ошол нерсени билип турган Темирлан Султанбеков энебиз дагы ошондой боло турганын эгерде билген болсо анда эмне үчүн шайлоого катышты. Бирок билген күнү деле аларга деле эч ким бут тоскон жок. Себеби аларды дагы ээн эркин ошол социалдык булактардан, ошондой эле катышкан партиялардын катарында эле кабыл алышты. Бардыгы эле келди. Бирок ага чейин деле Алмазбек Шаршеновичтин балдары деле депутат болуп шаардык кеңеште отурбадыбы бир баласы. Бир баласы дагы деле жогорку кеңеште депутат болуп отурбайбы? Мисалычы. Эми аларды эгерде чынында эле үй бүлөлүк куугундук алып, же болбосо алардын командасынын куугундук алып, бир саясий бир чоң атаандаш көргөн болсо, анда булардын балдары деле депутат болбойт эле да. Анан эми Темирлан Султанбеков деле мисалы анча-мынча аларга деле оппонент боло албайт болуш керек. Менимче бизде деле Кыргызстанда учугур эмес, билимдүү, акыл эстүү, күчтүү жигит кыздарыбыз бар, албетте. Анан эми аны саясат кылып, анан коомчулукка дүрбөлөңгө салганын кажети жок. Буюрса эми ал Темирлан Султанбеков деле өзүнүн билим деңгээли менен, өзүнүн даражасы менен буюрса бул иштери деле чечилип, кийин деле бүгүн келечекте ойлонуп, толгонуп, мамлекет үчүн кызмат кылат деген ойдомун. Бейле кетсек, Европарламенттин кезектеги жыйыны 19 декабрда өткөн, анда адам укуктары, абалы тууралуу маселелер көтөрүлгөн. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы.